сууга бышырылган картошканы кантип туура даярдасак жана туура колдонуп жесек бизге пайдалуу микроэлементтери туура жерибизге келишет. Картошка в мундире деген сөздү көп эле угуп жүрөсүздөр. Башкача айтканда, картошка кабыгы менен кошо кайнатып бышырсак, сыртындагы ошо кабыгында калий абдан көп экен. Биздин денебизге калий негизинен эле жетишсиз, ошондуктан ошондой кылып даярдасаңыз абдан пайдалуу болот сиздерге. Жана ошондой эле экинчиден, крахмал баарыбыз билебиз, картошкада көптөгөн крахмалдар бар. Ал крахмал бизге ашыкча салмакты алып келет деп биз картошкадан семирип кетпейли деп көп айымдарды байкаңыздар, колдонушпайт. Ошондуктан эгер кабыгы менен бышырылган сууга бышырылган жана ысык мезгилинде эмес, муздатып туруп жесек, анда ошол крахмал биздин ашказаныбызга келгенде сиңбестен ал мындай клетчатка катары колдонулуп кайра сыртка чыгат экен да. Ошондуктан эң пайдалуусу бул картошканы сырты менен сууга бышырылганы жана муздатып жегени эң пайдалуу продукт болуп эсептелет экен.